Күндүн башка окуялары менен тааныштырабыз. Кыскача түрмөк. Президенттин Брюссельдеги сапарынын алкагында евро биримдик ортосундагы жаңы келишимдерге кол коюлат. Бул арада бир жылдан бери Кыргызстан евро биримдикке 6000ден ашык товарды бажы салыгы жок алып кирүүгө укугу кандай таасирин берип жатат? Экономист менен тизмектеп көрөбүз. Антонио Гутерреш Кыргызстанды мактап Борбор Азияда парламенттик башкарууда жашап жаткан өлкө деп атады. Ал эми Кызыл жарым ай уюму болсо, ооган жеринде көз жумган кызматкерлердин өлүмүнөн соң иш алып баруусун токтотту. Мен Айзик Атамбекова окуялардын чоо жайын айтып берем. Куш убак кечиңиз менен. Президент Алмазбек Атамбаевдин Брюссельдеги сапарынын алкагында евро биримдик ортосундагы жаңы келишимдерге кол коюларынын маалымат жыйында биримдиктин өкүлү Чезаре де Монтис билдирди. 16 февралга белгиленген сапарда Атамбаев Европа биримдигинин институттарынын жетекчилери менен жолугушат. Ал эми президенттин сапарынан кийин Европарламенттин 10 депутатынан турган делегация Кыргызстанга келиши ыктымал. Атамбаев президенттик кызмат учурунда Брюссельге ушуну менен 3-чү ирет келген жатат. Анын 2013 жана 15 жылдары жасаган иш сапары Кыргызстан менен евро биримдиктин мамилелерин чындоого чоң салым кошкон. Президент Атамбаевдин Брюссельге боло турчу сапар учурунда биз эмнелерди күтүп жатабыз? Сапар учурунда президент мындан 20 жыл мурда жетишилген келишимдин жаңы долбооруна кол коет деп пландалууда. Ошондой эле президент Кыргызстанда демократиялык баалуулуктарды кеңири орнотуу боюнча жасалып жаткан иштер тууралуу айтып, өлкөгө финансылык жардам сурайт деп болжоп жатабыз. Эске салсак, бир жылдан бери Кыргызстан евро биримдикке 6000ден ашык товарды бажы салыгы жок алып кирүүгө укуктуу. Былтыр 11 айда жалпысынан 68 миллион долларлык товар жиберилген. Негизинен улуттук кийим-кечет, бурчак, кургатылган жемиштер, мумия жана козу карын сатылган. ВСП+ макамынын кыргыз экономикасына тийгизген таасири тууралуу экономист Кубан Чороев менен кесиптешим Рахматулла Кудайбердиев баарлашты. Кубан мырза, ВСП+ макамын алганыбызга 1 жылдан ашыптыр. Азыркы учурга карата кандай жыйынтыктарды алдын ала чыгарсак болот? Албетте бул бүгүнкү күндө жыйынтык чыгарууга али эрте деп айтсак болот да, анткени себеби 1 жылдык мөөнөт бул өтө эле аз. Себеби бул Европанын рыногу биздин ишкерлерге эч кимге тааныш болгон эмес да буга чейин. Анан багыл ушул европалык рынок менен товар алмашуунун деңгээлин карасак, бүгүнкү күндө ушул бир 70 миллион доллардын тегерегинде болуп атат да. Бул деген биздин ички дүң продукциянын 1%-на чамада. Ошонун себептүү бул абдан эле бир жагынан аз деп айтсак болот, бирок экинчи жагынан бул чоң мүмкүнчүлүктөрдү бизге бүгүн ачып атат да. Не дегенде көптөгөн товарларды ошол көп пошлинасы жок Евросоюздун рыногуна киргизүүгө мүмкүнчүлүк пайда болуп атат. Эми сандарга токтоло турган болсок, Кыргызстан менен евро биримдик өлкөлөрүнүн ортосундагы товар алмашуу 50%га өскөнүн айтып жатабыз. Бирок ошол эле учурда Кыргызстан мүчө болгон Евразиялык экономикалык биримдик менен болгон товар алмашуу 19%га түшүп кеткени белгилүү болду. Биз бул союзга мүчөлүккө кирерден мурда эгер Евразиялык экономикалык биримдикке кирсек, товар алмашуу көбөйөт деп айтып жатышты эле. Бул көрүнүштүн пайда болгону эмнеден улам болуп жатат? Эми бул жаанан Евразиялык чөлкөмдү карасак, албетте ал жактагы бүгүнкү күндө мындай стагнация, рецессия деп коебузбу, ички дүң продукциясын кыскарып атат. Ошол өлкөлөрдөгү элдердин, жумушчулардын айлыктарынын сатып алуу күчү да кыскарып кетти да. Ошо акыркы 3 жылда валюталардын курсу түшүп кеткендигине байланыштуу. Ошол себептүү мен айтар элем да, бул деген ошол чөлкөмдөгү сатып алуу, элдердин сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн түшүп кеткени менен барабар биринчиден.
Экинчиден биз өзүбүздүн импортубузду деле карасак, бир топко импортубуз да кыскарып кеткен да. Анткени себеби импорт деген бул импорттун көлөмү ушул мамлекеттин жарандарынын, ишканаларынын сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн көрсөткүчү деп айтсак болот да. Демек бизде дагы Кыргызстанда дагы элдердин кирешелери азайып, ошо сатып алуу жөндөмдүүлүгү бир топко кыскарып кеткен да. Мына ошонун себебинен бул жалпы чөлкөмдүн проблемасы катары карасак болот. ВСП плюс тууралуу кайрадан сүйлөшсөк, Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар ушул европалык стандарттарга канчалык жооп берет? Анан бул тармакта бизде кандай көйгөйлөр бар? Эми мындайда Кыргызстанда албетте баягы тамак аш продуктыларын Европага жөнөтүүгө чоң кыйынчылыктар бар. Себеби Европанын рыногунун талаптары бул Евразестин талаптарынан дагы күчтүүрөөк да бул жагынан караганда. Бирок тамак аш эмес башка жагынан, мисалы кийим тигип бере алабыз биз, башка нерселерди өндүрүп, кол өнөрчүлүк мисалы чыгаргандарды, мына ошондой товарларды биз чыгарып ошол Европанын рыногуна чыгарганга толук чоң мүмкүнчүлүктөр бар да. Аларга талаптар дагы күчтүү эмес өтө. Анткени себеби алардын талаптары биздин жанагы дүйнөлүк соода уюмунун талаптарындай эле окшош да, ошол жагынан караганда. Ошондуктан мен ойлойм, бизде ошо ишкерлер дагы жакшы изденсе, ошол Европага болгон товарды, албетте Европага товар сатууда көбүрөөк киреше алат да биздин ишкерлер. Кабарларды улантабыз. Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмүндө жападан жалгыз парламенттик башкаруу системасын колдогон мамлекет. Мындай оюн Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Кыргызстандын уюмга болгон өкүлү Миргүл Молдоисаева менен болгон жолугушууда белгиледи. Айтымда Кыргызстан уюм үчүн эң маанилүү шериктеш мамлекет болуп эсептелет. Ошондой эле бир канча ирет качкындар маселеси боюнча өлкөгө келип кеткенин айткан. Уюмга мүчө болгон 25 жыл ичиндеги кызматташтык тууралуу талкуулап жатып, учурдагы президенттин демократиялык багытка карай жасап жаткан аракеттерин баалай турган кошумчалаган. Өз кезегинде Молдоисаева Кыргызстандагы конституциялык реформалардын жасалышын, ал аракеттер өлкөнүн суверендүүлүгүнө карата аткарылганын айтып берген. Эми чет элдик кабарлардан Ооганстанда 6 кызматкерин жоготкон Кызыл Жарым ай коому өлкөдөгү ишин токтотту. 8 февралда Жазужан провинциясында калың кардын камагында калган тургундарга жардам жеткирип жүргөн уюмдун 6 кызматкерин өлтүрүп кетишкен. Дайынсыз жоголгон дагы 2 уурдалышы мүмкүндүгү болжолдонууда. Жазужандын губернатору аларга өзүн ислам мамлекети атаган террор тобу кол салды деди. Кызыл Чырымдын жетекчилеринин бири Доминик Штилхарт Ооганстан уюм көбүрөөк көмөк көрсөткөн өлкөлөрдүн 4-чү сабында экенин айтты. Кол салуу тууралуу аңдап иликтегичи ишмердиктердин токтото турушарын кошумчалады. Ал окуя акыркы 20 жылдагы уюмга карата эң кандуу чабуул деди. Акыркы маалыматтарга караганда Ооганстанда 2 метр кар жаап, анын кесепетинен пайда болгон табият апааттарынан 119 адам мерт болушту. Эл аралык укук коргоо уюму Human Rights Watch Түркмөнстанда өтө турган президенттик шайлоо тууралуу баяндамасын жарыялады. Анда уюм сөз эркиндиги жок мамлекетте ачык айрым шайлоо өткөрүү күмөн жаратарын белгилеген. Ушундан улам адам укуктары одоно бузулуп жаткан жерде сөз эркиндиги, тынч жыйындарга чогулуу эркиндиги жана да жок. Ошондуктан биз анда эркин ачык шайлоолор өтүшү мүмкүн эмес жана ошондой бийлик эл аралык уюмдардын иш алып баруусуна карата тыюу салынышы туура эмес деп эсептейт. Эске салсак, президенттик шайлоо Ашхабадда 12 февралга белгиленген. 59 жаштагы Гурбангулы Бердимухамедов 2007 жылдан бери өлкөнү башкарып, бул ирет да аттанып жатат. Каналдан которулбаңыз, кийинки 10 мүнөттө бул кабарларга токтолобуз. Сарпашевдин кызматтан оодаруу сунушунда саясий кызыкчылык барбы? Мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы келе жаткан президенттик шайлоону ансыз өткөрүүнү каалагандар кетирүүсүнүн айласын көрүүдө деп баалоодо. СПИД илдетине чалдыккан соттолуучу ага дары-дармек берилбей жатканынан улам оозун тигип салды. Нааразы болгон адам абактын кызматкерлеринин аракетине нааразы.
Кыргызстандын тарыхы тууралуу 90дон ашык китептер жарык көрдү. Жаңы үзүлдөөлөр негизинде басып чыгарылган китептер мектеп окуучуларынын программасында да киргизилмей болду. Эми мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашевдин тегерегиндеги чуулуу окуялардан уланталык премьер-министрге аны кызматтан алуу сунушу жолдонгондон соң аны кызматтан алуу боюнча башкы прокуратуранын сунушун саясий кадам деп баалайт. Аны кызматтан алуу сунушу көтөрүлүп жатканына карата оюн билдирген Сарпашев журналисттерге президенттик шайлоонун алдында айрым саясий күчтөр анын отставкага кетүүсүнө кызыктар болуп жатканын белгиледи. Каналдын баяндамачысы Айгерим Жаныкул Сарпашевке карата чабуулдун башталышына канчалык негиз бар, каттоо кызматынын башчысынын тегерегиндеги пикирлер имиштерге токтолот. Айгерим бүгүн эртең менен башкы көзөмөл органы премьерге Сарпашевди кызматтан алуу боюнча сунушун бергенин билебиз. Бул эмнеге негизделип жатат? Сарпашев өзү бул кадамды кандай баалады? Рахмат, мен айрым бир телекөрүүчүлөр бул жөнүндө кабары жок болуп калса, кыскача маалымат бере кетейин деп жатам. Сөз бул Бишкектеги Скрябин 45 дарегиндеги 1 гектардан ашык жер тилкесине байланыштуу болуп жатат. Тактап айтканда, жогоруда сиз белгилеп өткөндөй, башкы прокуратура ошол соттун чечимин аткаруудан баш тартып, Сарпашев бул жерди аресттен чыгаруу боюнча буйрук берген деп, анан премьер-министрге кызматтан алуу керек деген сунушун берди. Өз кезегинде албетте Тайырбек Сарпашев бүгүн түштөн кийин журналисттердин башын чогултуп, бул маалымат боюнча өзүнүн жообун берди. Айтымында бул жерде эч кандай мамлекеттик каттоо кызматы мыйзам бузган эмес. Тактап айтканда, район аралык соттун чечиминен соң Бишкек шаардык сотунун чечими бар экендиги туурасында маалымат бул декабрдын 27 декабрда тактап айтканда жанагында буйрук берилгенден кийин гана келгендигин айтса, башкы прокуратура ага чейин эле маалымат берилген деп айтып жатат. Мындан тышкары Тайырбек Сарпашевдин айтымында бардык каттоо иштери аяктагандан кийин 28 декабрда гана 2 жума өткөн соң соттун эки чечими келгендигин таанбайт. Ал эми 56 күн өткөндөн кийин гана бизге келип жетти деп айтты. Айтор бүгүн ошол маалыматтан соң өзү премьер-министрге дагы барып сүйлөшүп келген. Ал туурасында кыскача үзүндөнү төмөндөгү анын сөзүнөн уксак. Менин оппоненттерим ушул жагдайды өзүнүн ылайыгына пайдаланышы мүмкүн пайдаланып атат, күнөөлүү деп таап атат. Бирок мен бүгүн мындан аркы действием кандай? Бүгүнкү күндө мен өкмөт башчысы менен жолуктум, эртең менен ушул сөз болгондон кийин мен аны сурандым. Мамлекеттик каттоо кызматындагы позициясын карап көрүңүз деп өтүндүм. Анткени биздин позиция айдан ачык, соттун чечими эмне үчүн кеч келгендигине байланыштуу мондай процесстер болуп кетти деп мен айттым. Жана ошондой эле мен өзүмдүн катымды мына түштөн кийин премьер-министрге жолдоп, ага өзүбүздүн позициябызды билдиребиз. Экинчиден, мен дагы бир арыз даярдап атам. Бул арыз башкы прокурорго Индира Рыспаевна Жолдубаевага даярдап атам. Аны да бүгүн жөнөтөм. Ал жерде ал дагы ушул ситуациядан жеке өзү абдан так дыккат карап чуусун өтүнөм. Мен кошумчалап кетейин, башкы прокуратура ошентип Сарпашев коррупцияга каршы туруу мыйзамын бузуп жатат деп айтууда. Буга чейин бул маселе ошол жердин сатылып кетүүсү туурасындагы зычуу дагы парламентте талкууланып, депутаттар комиссия түзүш керек деген сунуштап, акыры комиссия да түзүлгөн болчу. Анан кийин белгилүү болду эле, бул гектар жерди 2 миллион 500 миң сомго Элдияр Туратбеков деген адам сатып алган экен. Бирок андан кийин дагы бул жердин жалпы баасы жолсо базар баасы 3 миллион долларга чейин жетиш керек деген дагы кептер тараган. Айгерим, бирок мындай Сарпашевдин дарегине айтылган сындар биринчи эле жолу болуп жаткан жок. Буга чейин да жасалма паспорттордон чуу чыккандан анан кызматтан кетирүү демилгеси көтөрүлгөн эмес беле? Эмне үчүн маал менен мамлекеттик каттоо кызматынын башчысынын орду байма-бай көтөрүлүп баштады? Туура сиз өткөн жумадагы өкмөттүн дарегине айтылган сындардан уламай жатсаңыз керек. Буга чейин оппозиция тараптагы айрыкча депутаттар премьер-министрдин ишин сындап жатканда дагы мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашевка дагы бул сындар тиешелүү экендигин билдирип, ошол эле Ата журт Республика фракциясынын лидери Өмбөт Бабанов кызматтан алуу керек деген сунушун дагы анда көтөргөн болчу. Бирок Бабановдун мындай демилгеси бул биринчи жолу эле көтөрүлүп жаткан жок. Ушундан улам айрым саясий серепчилер бул президентке аттанууну каалаган, жоксо президенттикке талапкер болуп жаткан Өмүрбек Бабановдун мындай демилгеси багыл мамлекеттик каттоо кызматына балким өзүнүн адамын койгусу келип жаткандыр деген дагы пикирлерин айткандар жок эмес. Баса айта кетчү нерсе, Тайырбек Сарпашев бүгүн дагы ошол маалымат жыйында атын атабаса дагы ошол келе жаткан президенттик шайлоонун өтүүсү ошол Сарпашевсиз өтүүнү каалагандагы
саясатчылар бар деп билдирди. Белли кетейин, өкмөт бир эле премьер-министрден эмес, агенттиктердин, комитеттердин башчылары, министрлерден турат деп айткан. Бабанов анан ушундан улам жанагы сында айткан эле. Белли кетейин, сиз жогоруда туура айтып кеттиңиз. Өткөн жылы Түркияда дагы 98 жарандын ошол кыргыз паспорту менен кармалганда дагы айрым депутаттар Сарпашев кызматтан кетсин деген демилгени да көтөрүшкөн болчу. Түшүнүктүү. Эми өкмөттүн жогун күткөн маалда Сарпашевдин орду тууралуу кандай маалыматтар бар? Албетте мен азыр кайта турган маалыматтар бул имиштер гана, же болбосо айрым бир сары басмаларда жазылган маалыматтар десек болот, расмий эмес. Буга чейин эле Тайырбек Сарпашевдин кызматтан кетери туурасында маалымат өткөн жылдан баштап эле айтыла баштаган болчу. Анын ордуна айрым ошол СДПКнын депутаттарынан ошол эле Төрөбай Зулпукаров, Айнур Алтыбаева, Азиз Сурахматов деген депутаттардын ысымдары аталган болчу. Кийинчерээк болсо өкмөт аппаратынын башчысынын орун басары Жылдызбек Исакулов деген адамдын дагы мамлекеттик каттоо кызматынын башчысына дайындалышы мүмкүн деген божомолдор айтылган. Албетте Сарпашевдин айланасындагы бүгүнкү маалыматтар боюнча азырынча өкмөт расмий билдирүү бере элек, же болбосо премьер-министр жообун узата элек. Ошонсо дагы эртеңки күнгө чейин бул туурасында расмий маалыматты күтө туралык. Рахмат кесиптеш. Айгерим Жаныкул Сарпашевди кызматтан кетирүү аракети жана ага тагылып жаткан кинелер тууралуу айтып берди. СИЗО 1 жыйында отурган соттолуучу Рахимжан Бурадинов абактагы кызматкерлерге каршылык билдирүү максатында оозун тийип салды. Эркинен ажыратылган Бурадиновдун туугандарынын айтымында аны мыйзамсыз түрдө номер 3-абактан СИЗО 1ге которуп салышкан. Өткөн жылы ал Свердлов райондук сот аркылуу ээн баштык беренеси боюнча 10 жылга эркинен ажыратылган. Ошондой эле соттолуучу СПИД дартына кабылганы аныкталганы менен гана ага тиешелүү жардам көрсөтүлбөй жатканы айтылды. Маалыматтарга караганда ага берилген дары-дармекти абактагы кызматкерлер бербей жатышат. Кыргызстанда көк кит оюну боюнча 29 өспүрүмдүн ата-энеси жоопкерчиликке тартылганы белгилүү болду. Өкмөттүн парламенттеги өкүлү Ашырбек Темирбаевдин айтымында оюндун кызуусуна буйуткан жеткинчектер тууралуу маалымат алынып, 67 баланын ата-энесине кат жөнөтүлгөн. Бул арада Кыргызстандагы өспүрүмдөр өлүмгө жетелеген интернеттеги оюндагы хэштегтер менен бөлүшүүдө. Кыргызстандын укук коргоо органдары тийиштүү аракеттерди көрүүнү улантып жатышат. Интернеттеги көк кит, сен оюндасың, өлүм тобу, тынч үй сыяктуу суицидке өндөгөн оюндар Кыргызстанга социалдык тармактар аркылуу Орусиядан келгени кабарланууда. Өткөн жылы мындай азгырыктан 15 чакты өспүрүм өз өмүрүн кыйган соң Орусиянын коопсуздук кызматы анын түзүүчүлөрүнүн бири Филипп Будейканы кармаган. Кыргызстанда соңку күндөрү жанын кыйган балдардын өлүмү менен мунун байланышы болушу мүмкүн деген божомолдор айтыла баштады. Өкмөт бул жаатта түз байланыш уюштурду. 111 номуру жалпы өлкө аймактарынан 185 номуруна Бишкек шаарынын тургундары чалышса болот. Өткөн жылы эне тилде жайылтууга арналган 90дон ашык китептин презентациясы бүгүн Илимдер академиясында сунушталды. Маалыматтарга караганда эпос, кенже эпостор, залкарлардын айтыштар өңдүү китептери басылып чыкты. Мындан тышкары өзбек, дунган, немис тилинде сөздүкчө китептер да жарык көргөн. Аталган китептерди жазууда кыргыз окумуштуулары Алтай, Түштүк Сибирь, Монголияга чейин барып жаңы маалыматтарды камтууга аракет кылышкан. Бир жыл ичинде топтолгон эмгектер тууралуу окумуштуу Абдылжан Ахматалиев буларды билдирди. Мынакей биздин гуманитардык жана экономик илимдер бөлүмү 2-3 жылдан бери өтө жемиштүү иштеп келатат. Жылына бир 60-70 китеп жарык көрөт. Бул эми статистикада алганда улам өсүштө баратабыз да. Биздин өндүрүшүбүз бул жогорку окуу жайы. Жалпы окурмандарда ар түрдүү адистер болсун, математик, физик, химик болсун, бизге адабият, тил, тарыхка кызыгыш керек, билиш керек, анткени аны кургозор кеңейиш керек деп ойлойм. Бир четен бекер таратылып берилет жогорку окуу жайларынын, экинчиден электрондуу варианттары таратылып атат. Жаңылыктардын соңу келип жетти. Оодон жаңырган кабарлар интернеттеги баракчабызда да жайгаштырылып жатат. Кайрадан амандыкта көрүшөлү.